Түркменстандын транспорт тармагы үчүн маанилүү окуя. Республиканын деңиз портунда жаңы кургак жүк ташуучу кеме суу бетине түшүрүлдү. Ал жергиликтүү заводдо кореялык өнөктөштөр менен биргеликте эл аралык стандарттарга ылайык курулган. Кургак жүк ташуучу кеме 240 чейин 20 фунттук контейнерди ташууга жөндөмдү. Жылдын аягына чейин өлкөдө дагы бир кемени ишке киргизүү пландаштырылууда. Жүк ташуучу кемелер Каспий боюндагы мамлекеттердин ортосунда үзгүлтүксүз каттамды камсыздайт жана аймактагы эл аралык кызматташтыкты кеңейтүүгө өбөлгө түзөт деп белгилешет серепчилер. Кеме деңизде да, дарыяда да жүрүүгө ылайыкталып атайын долбоорлонгон. Кургак жүк ташуучу кеме жалпы жүктөрдү жана контейнерлерди коңшу өлкөлөргө, Иран, Ислам Республикасына, Азербайджанга, Казакстанга жана Орусияга ташууга арналган. 6100 тонна жүк көтөрүмдүүлүгү жана эл аралык стандарттарга толук шайкештигинин аркасында кеме эң натыйжалуу логистиканы камсыздайт. Түркмөн башы эл аралык деңиз портунун жайгашкан жери чыгыш жана батышты байланыштыруу үчүн Транскаспий транспорттук коридорлорунун дараметтин максималдуу түрдө пайдаланууга мүмкүндүк берет. Кемени иштетүү ички ташууларды оптималдаштырууга гана эмес, эл аралык өнөктөштүктөргө ишенимдүү жана жогорку технологиялык логистикалык чечимдерди сунуштоого шарт түзөт.